Саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер. Бүгүнкү маалыматымда өзүбүз колдонуп жаткан эле телефондогу интернетти ноутбукка кошуп пайдаланууну үйрөтө кетейин. Эгерде ноутбукка интернет байланыштары жок болсо, мисалы модем же болбосо роутер, ушуга окшогон интернет каражаты жок болсо, ал үчүн биз телефондогу интернетибизди ноутбук менен бөлүшүп иштетсек болот. Бул үчүн биз телефондон ылдыйга түшүргөндө бул белгилер чыгат эмеспи? Ушул белгилердин арасынан биз точка доступа деген жери болот. Ушул мынакей. Ушул баскычты күйгүзүп коюшубуз керек. Эгерде бул жерде айрым телефондордо жок болуп калышы мүмкүн. Эгерде бул жерде жок болсо, настройка бөлүмүнө кирип, настройка бөлүмүнөн точка доступа Wi-Fi деген жер бар. Ушул баскычка кирип, мынакей өзүңүздөр көрүп аткандай точка доступа Wi-Fi. Менде өчүк турат. Муну жандырып, телефондогу интернетимди бөлүшүүгө уруксат берем. Мынакей. Муну жандырсам, бул жерден мынакей белги күйдү, интернет иштеп, интернетти бөлүшүүгө уруксат берүү боюнча белги күйдү. Мынакей көрдүңүздөрбү? Эми бул жерден биз ноутбукка кошуп атканда пароль сурашы мүмкүн. Бул парольду сураганда бул жерде мынакей көздүн белгисиби, айтор бир белги турат. Ушул белгини бассаңыздар, мына пароль көрүнөт. Ошол парольду жазып аласыздар. Ноутбуктан ушул пароль менен киресиздер. Эми ноутбук менен кандай кылып киребиз? Ошону үйрөтө кетейин. Бул жерде ноутбукта мынакей. Биз азыр интернетти бөлүшүүгө уруксат берди телефон. Эми бул жерде антеннанын белгиси турбайбы? Азыр менин ноутбугум автоматтык түрдө телефон менен интернет бөлүшүп иштеп баштады. Эгерде сиздер ноутбук менен телефон биринчи байланышып жатса, анда бул жерден антенна турбайбы? Ушул жерден жылдызчага окшогон айтор бир белги көрүнөт. Эгер ал белги көрүнсө, интернет бөлүшүлгөн, уруксат берилген, бирок иштеп баштай элек деген белги болот. Ал жерден сиздер бул антеннанын белгисин басасыздар. Басканда бул жерден подключение деген жер чыгат. Азыр меники кошулган интернетке. Эми бул жерден подключение деген жерди басасыздар. Пароль жазат. Биз жогоруда көргөн парольдубузду жазып алган болобуз. Ошол парольду жазып кире берсек, биздин ноутбук же болбосо компьютер автоматтык түрдө интернетке кошулат. Ылдамдыгы кадимки телефон иштегендегидей эле ылдамдыкта болот. Колдонуп көрүңүздөр. Абдан ыңгайлуу.